Ортомчулардын иш акысы тууралуу, мисалы бир иштап ал жерге жүздөгөн жердештерди иштетип, аларга айтпай үстүнөн 3төн 1 бөлүгүн чөнтөгүнө салгандар туурасында. Арам жана арам. Ортомчу кандай? Ортомчу прораб болот. Бирөө бир объект ишке алат дагы, ошону бүтүрсөң сага 1000 сом берем дейт. Анан бул өзү бүтүрбөйт, 10 адамдар келип айтат, "Кел ушуну бүтүрөбүз. Бул мен алдым объект, мен жоопкерчилигимде. Мен силерге 900 сомго берем, мен көзөмөлдөп турам" десе, ортосун 100 сомун алса, бул макул. Булар бүтүрүп кетет, андан кийин анткени иш жакпай калган болсо, тиги кожоюнга тигил адам жооп берет. Жоопкерчилиги бар. Жоопкерчилик болгон жерде алат бир нерсени. Жооп болбойт. Аны ишке киргизип коюп, ай сайын берип болбойт. Бирөөгө бир иш таап берсең, макул. Сага иш таап берсең, жарым айлыгын берем, 3төн 1 берем десе, буга дагы макул. Бирок бир жолкуга ай сайын берип турасың дегенде, мына ушул арам болуп эсептелет. Бирөөлөр алып келет айылдан, алып келген ага кулак кести кул болуп калыш керек болот. Өмүр бою иштеп бериш керек. Жок, сен милдет кылбагына. Чиркөөлөрдө иштөө же куруу мусулман кишиге болобу? Болот. Макруу болот, бул жөнүндө Фатава аль-Баззазияда келет. Анткени сен билбейсиң, бүткөндөн кийин Кудай таалам калап хидаят берип кетсе, бардыгынын үстүндө ай коюлуп калыштык ыктымалы бар. Сен каяктан билесиң? Бишкекте бардыгы казино куруп ачып эле мыйзам чыгып калып, бардыгы ресторан болуп калды. Бишкекке барсаңар, казино жабылган азыр. Бүт казино куруп ачышкан, бүтөйүн дегенде мыйзам чыкты эле, бардыгы ресторан кайдан азыр бүгүн Куран окуп ошол жерде маселе айтып атабыз. Сен каяктан билесиң? Хидаят Аллахтын колунда. Ошон үчүн Баззазияда келет ушундай деп. Криминал дүйнөсүндө жүргөн балдар тууралуу. Биз аттарга маани бербейбиз, бирок башка бирөөгө зулумдук кылган, башка бирөөгө кордук көрсөткөн бул жаман нерсе. Бул арам нерсе. Башка бирөөнү тыйын алган бул арам нерсе. Иштеп аткан жериге барып эч кандай акы жок, сен завоздук төлө деп айта турган болсо, бул акчанын бардыгы арам болуп эсептелет. Эки гана суроо калды. Аллахтын аты айтылып союлган белгисиз болгон тоок этин, мал этин, кой этин жесе болот, анткени алар асылында адал эмеспи дейт. Бирок кантип союлганын билбейбиз. Эгерде мусулманча анык билбей турган болсо, анда жөөттөрдүн сертификаты менен өздөрүнүн жанагыдай эмеси бар. Эмне деп коет? Коршен, эмне дейт эле? Кашар. Сиде эмеби? Көлүкпү? Сертификат. Еврейлердин өздөрүнүкү бар, ошону десек болот. Эгер ошолор тарикасы менен союлса, эгер мусулмандар чектөө болуп калган болсо, сертификаты бар. Мусулман адам мусулман эмес адамдан кредит алса болобу дейт. Дарул Харбта харби менен мусулмандын ортосунда риба жүрбөйт, Ханафи мазхаб боюнча. Дарул Харб эч убакта ислам өкүм өткөн эмес жерлерде мусулман адам менен мусулман эмес адамдын ортосунда сүткөрлүк жүрбөйт, алса болот, ал убакта. Аборт маселеси эгер эненин ден соолугуна оор келе турган болсо, арам болбойт. Анткени эненин ден соолугу бизге керек. Эне тирүү, бала төрөлө элек адамдын өмүрүнө караганда эненин өмүрү жогору турат бизде. Анан фигурам бузулуп калат, балам 2 балам 2 кызым бар, 5-чи лишний болуп калат деп алдырса, бул арам болот. Кайырчылык тууралуу, бир күндүк азык оокаты бар адам тыйын сураган, бул дагы арам.